кээде адамдар да тепкич менен басып чыгууда кыйналышат. Анын сыңары Кесси аттуу бул эки буттуу гуманоид робот үчүн үйрөнүү татаал болду. Бирок эми ал компьютердин көзөмөлсүз тепкичтен көтөрүлүп кайра түшө алат. Орегон штатындагы университеттин окумуштуулары ага тренажердун жардамы менен ар кандай кырдаалда кандайча виртуалдуу башкарууну үйрөтүштү. Робот азыр тепкичтен мыкты көтөрүлө алат, бирок түшүп келе жатканда кээде чалынып кетет. Автобустун же поезддин ордуна жумушка учуп барууну каалайсызбы? Учуучу электр таксилерине кандай карайсыз? 4 орундуу учак тик учуп конуп 100 чакырым аралыкка чейин учуп бара алат. Аны Германияда Volocopter компаниясы жасап чыгарган. 2023 жылга чейин кичирээк 2 орундуу моделин, эң чоңун 2026 жылга чейин чыгарып ишке киргизүүнү көздөшүүдө. Кытай орбитага океанга байкоо жүргүзүүчү жаңы спутник жөнөттү. HY-2D дагы эки башка спутник менен жылдыз топтомун түзмөкчү. Аны деңиздерди байкап, деңиз кырсыктарын алдын ала билип, климаттын глобалдык өзгөрүшүн талдай алган аба ырайы жана күнү түнү иштөөчү система катары колдонушмакчы. Келечекте сиздин үйүңүздү же кеңсеңизди робот куруучулар курушу мүмкүн. Анткени алар кооптуу, ал тургай кайталануучу ишти жасоону каалаган адамдардын таңкыстыгын жоюуда колдонулмакчы. Роботтор унаа тармагында ийгиликтүү колдонулуп келе жатат. Бирок швейцариялык ABB инженердик компаниясы келечекте роботту колдонуу жылына 30% чейин өсүшү мүмкүн дешүүдө.